Кудайдын чакырыгы 2 февраль. Бир туугандар, башыңарга келген ар кандай сыноолорду зор кубаныч менен кабыл алгыла. Анткени сыналган ишенимиңер чыдамкайлыкты жаратарын билесиңер. Эч ким өз башына атайлап кыйынчылык издебейт. Биз тынчтык болсо экен, бейпилчилик болсо экен, жакшылык болсо экен дейбиз. Бирок биздин жашоодо кээде сыноолор да болуп турат. Сыноолор бул Кудайдын биздин жашообуздагы иши. Суроо башкада. Келген сыноолор биз менен эмне кылып жатат? Сындырып жатабы, же бекемдеп жатабы? Сыноолор, кыйынчылыктар келген учурда адам Кудай мени калтырып кетти деп ойлошу мүмкүн. Бирок Кудайдын сөзү бизге таптакыр башканы айтат. Кыйынчылыктар аркылуу Кудай биз менен терең иштешет. Забур китебинен мындай аятты окуп кетсек: сен бизге тузак тарттың, башыбызга алаамат түшүрдүң, адамдарды башыбызга чыгардың. Биз отко да, сууга да кирдик. Анан сен бизди азаттыкка алып чыктың. Кудай сыноону берет. Кайра алардан чыгаруучу да Кудай. Сыноолор биздин ишенимди тазалап, бекемдейт. Сыналбаган ишеним теория бойдон кала берет. Тереңдиги болбойт, тез эле солкулдайт. Алтынды от тазалагандай эле ишенимди кыйынчылыктар тазалайт. Элчи Петр мындай деп жазат: сыналган ишенимиңер от менен тазаланса да жок болуп кетчү алтындан баалуу. Ошондой эле сыноолор бизде чыдамкайлыкты жаратат. Бирок бир айта кетчү нерсе: бизди күчтүү кылган ошол сыноолордун ичинде биз менен болуп жаткан Кудай. Бир тууганым, кыйынчылыктардан, сыноолордон өтүп жатсаң, үмүтүңдү үзбө, жүрөгүңдү катуулантпа, качканга, тезирээк кутулганга шашпа. Бүгүн өтө оор болуп сезилип жаткан нерсе эртең сенин руханий күчүңдүн булагы болуп берет.